эң мыкты продукция экендигин. Тоо балы Алыскы Карагулжа районунун борборунда өткөн майрам дал ушундай аталды. Бул фестивалга өлкөнүн бардык аймактарынан балчылар катышып, бири-бири менен тажрыйба бөлүшүштү. Катышуучулардын көпчүлүгү өздөрүнүн ишинде пайдаланган жабдууларды да ала келишиптир. Ал эми мыктылардын мыктысы делгендер балды алуунун атайын мастер-класстарын көрсөтүп жатышты. Бизде мурда дарылоодо ар кандай жанагындай балга таасир бере турган дарылар менен дарыланып калчу да. Ошонун негизинде балдын составынан антибиотиктер чыгып калчу. Эми биз быйыл атайын эндекилюгин деген дары менен дарылап атабыз, Кудай кааласа. Витамин да бул дарыга кирбейт. Ошону менен биздин балдын сапаты жакшырды. Ар бир катышуучу өз аймагында даярдалган сапаттуу, таза балдарын көргөзмөгө ала келишкен. Фестивалдын алкагында уюштурулган жарманкеде бул татымдарды күнүмдүк базар баасынан бир кыйла төмөн сатып алууга мүмкүнчүлүк болду. Биздин айыл өкмөттө бир элик тегерегинде жеке ишкерлер арчылык менен элек болушат. Биздин айыл өкмөттө негизинен мал чарбачылыгы анан тоо шартында жайгашкандыгына байланыштуу ушу ары менен элдер турмуш шартын оңдоп атышат да. Жумуш менен камсыз болуп атышат. Эми азыркы мезгилде бир ары кеч ушу 4 тонна, 3,5 тоннанын тегерегинде аселе алып атышат. Кыргызстандын балы дүйнөнүн 145 мамлекетинен чыккан балдарга салыштырмалуу сапаты жагынан алдыда турат дешет жергиликтүү өндүрүүчүлөр. Бир кыйла эл аралык иш-чараларда да кыргыз балы биринчи орундарга татып келет. Бирок тилекке каршы жергиликтүү балчылар продукциясын чет өлкөлөргө экспортко чыгара албай келишет. Алардын айтымында тышка сатыга чыгаруу үчүн тиешелүү жарнама жана аракеттер жетишсиз болуп жатат. Фестивалдын бирден бир максаты да Кыргызстандын балын таанытуу аракети. Быйыл мына буюрса бүт облустардан келди, республикадан. Анан негизги бунун максаты ушу бал арычылыктагы көйгөйлөрдү элге көрсөтүү, ошондой эле келечектеги мына соодадагы, экспорттагы проблемалар ошону кандай чечиш керек, ошону кандай алдыга чыгара алабыз, экспортко чыгара алабыз. Белгилей кетчү нерсе тоо балы фестивалы өлкө аймагында быйыл экинчи жолу уюштурулуп жатат. Фестиваль өтүп жаткан Карагулжа району бал өндүрүү боюнча өлкөдө алдыңкы орунда турат. Аймакта 150ден ашык балчы расмий иш алып барып жүрөт. Жылына Карагулжа районунда эле 400 тоннадай продукция өндүрүлөт. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.